Ош Бишкек аба каттамы бүгүн 200гө чукул жүргүнчүнү белгиленген дарекке жеткирген жок. 9:50 каттамга чыгуу керек болсо, анын кармалып жатышы 1 саат алдын маалым болгон. Тиешелүү тараптардын бул мамилесине жүргүнчүлөр нааразы. Жүргүнчүлөрдүн айтымына караганда, техникалык себептер ушул жагдайды жараткан. Андыктан күн мурунтан бизге маалымат берилиши керек эле дешет. 94-рейси биротоло учуудан алынып калыптыр. Биздин угушубузга караганда ал техникалык жактан жарак самолетту коюшкан экен. Авиакассалардан акчаңарды кайтарып алгыла деп атат. Бирок анын толук гарантиясы толук мыйзамдуу түрдө чегиндеп атат. Алардын кассаларга звонок кылсак, качан биздин счетубузга акча түшсө гана беребиз деген жоопту айтып атышат. Бул жагынан да проблемалар көбөйөт эртең же бүрсүгүнү. Жүргүнчүлөргө тиешелүү тараптардан толук кандуу жооп болгон эмес. Маселенин кандай чечилери да белгисиз бойдон. Айрымдарына эртең 9:50 учууга боло тургандыгы айтылган. Бирок эртеңкиге каттам жок деген да пикирди билдиришкен. Жаман мамиле кылып атат да. Бир эле кишини баланы чыгарып коюптур. Кача 5-6 обеспечить этиш керек эле да бизди. Түшүндүрүш керек эле, чечип бериш керек эле нормально. А балам Бишкекке учуп, одан ары Красноярскке кетиш керек. Оягына да күйгүзүп азыр 4800 дагы штраф төлөп атабыз биз. Оны ким төлөп берет? Бул аэропорт төлөп берет, кимиси төлөп берет билбейбиз. Элди эле ушундай эме тепсе эле, кордоп эле, тоготпостон эле жүрө беребиз. Ар бир адамдын кадыры бар да. Эл үчүн жашап атабыз, эл үчүн ошо компания бар да. Кырдаал Манас аба майданындагы туманга байланыштуу жаралгандыгын тиешелүү кызматтар тастыктады. Техникалык жактан да маселе жаралган эмес. Bizde болсо азыр 2 рейс Турциядан, это Пегасус менен турецкий авиалинии, алар болсо запасной аэродромго Алматыда конушту. Дагы 2 рейс болсо Казань Москвадан, алар болсо Ошко конушту. Бишкекке конушту. Азыркы учурда Манаста туман. Ошонун үчүн болсо Бишкектен Москвага, Грозныйга, анан кийин Стамбулга, Баккенге, дагы бир Стамбулга, Урумчиге ошо рейстерге задержка болуп жатат. Кармалып жатат каттам. Аба ырайын угуна түшсө, каттамдар иштей баштайт. Жүргүнчүлөргө чочулоого эч кандай негиз жок. Алардын билетинин күйүп кетүүсүнө жол берилбейт дешет. Анткени кайсыл авиакомпаниядан билет алынса, кечиктирилген менен дарегине жеткирилет. Сымбат Абдакимова, Жусуп Кошмат уулу. Ош Бирим жаңылыктары.